Assalamu alaikum, урматтуу Кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, кандайсыздар, жакшысыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Ошентип, бул жыл дагы бүтүп баратат. 23-жылы мамлекетибизде бир канчалык деңгээлде көп жакшы иштер болду. Бирок алардын баардыгын көргүсү келбеген адамдардын көзү дагы деле сокур экен. Ушул убакытка чейин канча президент келсе, ошол президенттер уурдап, жеп, айлана тегерегин байыткандан башка эч нерсе билген эмес. Анын баардыгы факты жана далил. 1-2-3 маселе боюнча айтып койгон туура көрдүм. Эфирде кыска кылганга колуман келишинче аракет кылам. Америкага качып кеткен Эшекмат Көрөнов деген бар. Ошол чыгып алып, мекенди сүйгөн, мекенге кайдыгер карабаган, кемпир-абатты коргогон адамдар деп атат. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мекен деп аткан, калп эле мекен деп аткан, калп эле кемпир-абат деп аткан, калп эле желек деп аткан адамдар мамлекетти 30 жыл кемирип коюшкан. Мамлекетти 30 жыл уурдаган. Анын баардыгы факты, далил. Бирөө президент болгон, бирөө премьер болгон, бирөө прокурор болгон, бирөө спикер болгон. Деги койчу, баардык кызматта булар отуруп келишкен. Колдон колго кызматты өткөрүп, уурдап, коммерсанттардын баарын толтуруп, тегерек чекесинин баарын буттан тургузган. Көрүп атасыңарго, полный бүттүгү чыгып атпайбы? Анан ошо Тилекмат Көрөнов айтат, Данияр Акматов деген мекенчил уулубуз жөн эле түрмөдө отурат дейт. Ал пара алып аткан жеринен кармалбадыбы? Болгондо да президенттин жардамчысынан $300,000 бер деп талап кылып аткан жеринен. Акча бербей турган болсок, не аласың десе, азаттыкка чыгарам, кактуска чыгарам деп мындай айтканда шантаж кылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 55. Биздин дарек Москва шаары, метро ВДНХ, Кондратюк 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мен бүгүнкү айтайын дегеним 31 декабрда көчөгө элди агызып чыгарабыз деп Москвада, Америкада жана бир башка жакта жүргөн эски уурулардын тарапташтары ушундай бир кадамдарга барышты. Бирок президентибиздин иштеп атканын жана ГКМБ төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин жана президентибиздин командасы жана администрациянын жетекчиси Каныбек Тургунбекович иштеп атканын бүтүндөй кыргыз эли, кыргыз калкы көрүп турат. Ошондуктан кече 19 ноябрь деди бир адам басып чыккан жок. Мынакей бүгүн дагы чыгабыз, митинг кылабыз, кыйратабыз деди, эч ким басып чыккан жок. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, жыл бүтүп баратат. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Мамлекетте толтура иштер болду. Мамлекетте эбегейс 30 жыл аралыгында болбогон иштер болуп атат. Жана дагы болот. Президентибиз Садыр Нуркожоевичти колубуздан келишинче колуна кол, бутуна бут болуп жардам берели. Болгон ошол. Элден президентибиз эчтеке талап кылбайт. Болгону адилеттүүлүктү гана карап, ууруларга алданбасаңар болду, бүттү. Калганын баардыгын жасап атат. Чет мамлекетте окуп келген, мына Гарвардтан келди, мына Россиядан окуп келди, мына Кытайдан келди, мына Америкадан келди деп алып, ошолордун баары мамлекетке эчтеке жасаган жок. Тескерисинче акчанын кулу болуп мамлекетти тоношту. Ушул эфирде кайдыгер карабай бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басып коюңуздар, кайдыгер карабаңыздар. Анан мынакей интернет тармагында жалган информациялар таратып, Темиров Лайф деген
канал қалды. Кече жақында Али Тоқтақұнов медиа хаптар шығарды. Мынаки нақ қаралу, нақ елге жаман көргөзүү. Тарыхты изилдөө үчүн 600 миллион доллар бөлдү деп туруп, ошол кайра видеосун өчүрүп коюшту. Мына урматтуу элим, элдин башын нақ айлантып, ошол нааразычылык алып келейли деген булар батыштын саясатын колдоп, уурулардын саясатын колдоп атканы айдан ачык көрүнүп калды. Ошол эле мына Махаббат деген Болот Темировдун аялы, наркоманка, нашакорлор, булар только секс менен, наша менен, шантаж менен кармап, мынаки жаш акын олобу, башкасы олобу бүттүгүн башын айлантып, баардыгын арака башын тыгып туруп, арамга башын тыгып туруп, мынаки манипуляция кылып туруп, элге чыгарып, кыйрат ойротуп атат. Мынаки Улан Ниязбеков мисалы кече жакында эле 100дөн ашык машина тапшырды милицияларга. Укук коргоо органдары эч убакытта жанагы Lexus, Hyundai, Toyota жана кымбат машиналарды жөнөкөй рядой эле бир сотрудник айдаган эмес. Мына ошолордун полный бүттүгүн жасап атса, ошондой бир милициянын деңгээлин көтөрүп атса, кызматкердин деңгээлин көтөрүп атса, Улан Ниязбековду жамандап эле мына мындай, мына тигиндей, мына мындай деп атат. Мынаки президентибиз иштеп атат. Президентибиздин айлана тегерегинде адамдар иштеп атат. По факту полный бүттү көрүнүп атат. Ала Тоо аянтына карагылачы, не деген гана нерселерди жыйып коюп атат. Броновый техника болобу, тез жардам болобу, өрт өчүргүч болобу, милицияларга болобу, жанагы башка бир кайсы бир нерсеге болсо дагы полный бүттүгүн эметип атат, көрүп атасыңар. Алып берип атат. Мына аймактарда, Ош областында, Жалал Абад областында, башка да аймактарда, мынаки Бишкекте ипотека элге бериле турган, мына ипотека жол менен бериле турган үйлөр салынып атат. Мынаки Кудай буйрса, Кудай кааласа, Талас областында дагы 24-жылы башталат 11 үй. 11 үй бир канча этаж, 14 бу 15 этаж же 12 этаж болуп түшөт. Баардык областка түшөт булардын бүттүгү. Эл адамдар кайсы бир нерсеге муктаж болуп атса, ошону чечкенге бул адамдар колдорунан келишинче жардам берип атат. Кемпир-абадчыларда кимдер отурат? Калп эле биз кемпир-абадчыбыз деген. Мына снайперлердин полный бүттүгүн кармадык. Мына мындай болду, тигиндей болду. 10-жылдын баарын ачыктай издеп туруп, Атамбаев, тигил Азимбек Бекназаровдор ошол убакыттагы аферист уурлар полный бүттүгү ошонун баардыгын теманы жабып койшкан. Ал убакытта канча деген 100 деген адамдардын өмүрү кыйылып кеткен. Бекназаров ким? Бекназаров коррупционер, ууру. Бектурасанов ошол убакытта жанагы чыккынчы болуп, Кадыржан Батыровдун жанында лаббаяке хоп болады деп туруп, ошонун талабын, ошонун нерсесин кылып, өзбектердин алдына жатып берген чыккынчы шакалдардын бири. Равшан ким? Равшан мүлк министри болуп турган кезде миллиарддарды, миллиондорду тонуп алган. 463 ошондой объектини, мамлекеттин объектилерин полный бүттүгүн бөлүп сатып жөргөндөрдүн полный бүттүгү бири. Акаевдин баласы Айдар менен дос болуп туруп, мына бийликке келип туруп, Ашмалтайын чыгарган уурлардын бири, мамлекетти тоногон. Атамбаевди айтпасам деле 40 адам кырылып, Дача сууда өлгөндө, виски ичип, эмеде резиденцияда жатты. Бир жумадан кабыл алды. Президентибиз Садыр Нуркожоевич теге Ак Ордодо бир үйдү бусуп эме кылды эле, ошол жерге эртеси күнү барып жетип барды. Ошолго үй салып берди, мамлекеттин ушул деңгээлинде көтөрүп туруп полный бүттүгүн. Ак менен караны көрүшүбүз керек да. Үй салып берди мына. Ошол жерде демөөрчүлөр чыкты. Чыгып туруп үй салып берди, салып берди. Мына бир адам ошо көчөдө кала турган болсо, бир адам кыйынчылык тарта турган болсо, президентибиз Садыр Нуркожоевич баардыгын чечкенге аракет кылып атат. Атамбаев 40 адамды кырып, iPhone бизнести жасап туруп, ошол теманы жабып койгон. 2010-жылы миллиондорду, миллиарддардын полный бүттүгүн чыгарып кеткен. Текебаевдер жанагы 1 тонна 400 килограмм алтынды урдап кеткени калппы. Менин деген жана кымбат магазиндердин баарын, атайын спортсмендердин баарын эметип туруп, жардыртып туруп, полный ичинин баарын урдап кеткендер калппы, мисалы Атамбаевдер. 10-жылы кылганда азыркы отургандардын полный бүттүгү ошол ишке замешан болгон. Айтып атпайбы өздөрү, буларды эч ким түрмөгө алып барып тыккан жок. Жана Тилекмат Күренов деген элге көргөзүп атат. Тилекмат Күренов деген уурларды колдоп аткан, уурларды коргоп аткан айдан ачык белгилүү. Бул факт.
ушулардын бүттүгү таза болуп жөн эле барып түрмөгө отуруп калган жок. Булар биз камалабыз же биз буларды камайбыз. Мынча миң адамды портер менен чыгаргыла, сен монча деп полностью бүттүгү булар план кылышкан. Мамлекетте төңкөрүш жасайбыз деп кан төгөбүз дешкен. Ошон үчүн ушуга окшогон жанагы кемпир абатчы устап аткандардын бирөөнү ишенбегиле. Максим Бакиев деп Максимди байлап $200 миллион алыпыр деп тигил Бекназаров айтып атат. Ташиев, Садыр Жапаров $200 миллион алыпыр кемпир абатты сатыпыр деп. Бул караандай калп. Максим Бакиев менен сүйлөшкөнгө Садыр Нуркожоевичтин муктаждыгы жок. Садыр Нуркожоевич президент. Не алат Бакиев менен сүйлөшүп? Качкын болуп бозгунда жүргөн Бакиев менен сүйлөшүп мисалы. Мындай логика деген керек да. Президентибиз бирөө менен сүйлөшө турган, бирөө менен мындай мандем же тандем түзө турган адам эмес. Атамбаев менен Бекназаров телефон сүйлөшүп атат. Биздин дагы мээнетибиз бар. Бизди мына монттиңер, тигиден $400 миң алып койдуңар. Мына минттиңер, тигинтиңер, мына могундай кылдыңар деп айтып атат. Алар менен келишим кылып туруп, ошентип туруп булар чогуу Кыргызстанды тытып чечкен 30 жыл аралыгында. Мамлекетке, мынакей эми эле мамлекет болуп чыккандан кийин Акаев президент болуп келди 15 жыл. Эшектин чоозун чечкен жок. Бакиев келди 5 жыл. Ал да эшектин чоозун чечкен жок, урдады. Отунбаев убакыт өкмөт 1 жыл келди. Бир туугандардын баарын байытып жиберди. Урдашты. Атамбаев 6 жыл отурду, мамлекетти тоноду тегерек чекеси. Соке келди 3 жыл отурду, Асылбек бүттүгү баары тоношкон. Бирок урматтуу элим, силерге рахмат, силерге ыраазымын. Президентибиз деле мына элге ыраазы. Көрүп атасыңар. Кандай жакшы иштер жасалып аткан, 30 жыл аралыгында жасалып аткан иштерин полный бүттүгүн карапайым калк көрүп атат ошону. Жолдорубуз эмеле начар эле, мынакей прожектор светтерибиз көчөлөрдө жок эле. Не деген гана нерселер жасалып атпайбы? Элементарный мурда ушуларды жасаган эмес го. Мына заводдор салынып атат, мынакей могул өзүңөр көрүп атасыңар. Ош базарды мисалы сыртка чыгарып атат. Эң туура. Полный бүттүгүн баардыгында электрондуштуруп, баардыгын ошо эме кылып атат. Мына аялдамалар мисалы өзгөрүп атат, көрүп атасыңар. Амо батыштын балтектери, батыштын адамдары булар только ичиш керек, жеш керек. Ушул ошол жактан келген жанагы бул Али Токтакунов, жанагы Болот Темировторго 150 миң, 200 миң айына келет. Буларды ошо батыш каржылайт. Төңкөрүш жасагыла деп, результат кылгыла деп. Булар кааласа да каалабаса дагы видео чыгарыша берет да. Мына мисалы автовокзал сыртка чыгып атат, Алматинка жака көрүп атасыңар. Кандай сонун автовокзал чек-чек салып атат. Мамлекетте жылыш болуп атат. Мамлекет бир канчалык деңгээлде өнүктү. Болуп көрбөгөндөй. Мына 23-жылы президентибиз келгенине 3 жыл, мына толук январында 10-да 3 жыл болот. Мына толук 3 жыл болду буюрса. Кудай буюрса, Куда кааласа, дагы 3 жыл убактысы бар. 3 жыл аралыкта мамлекетти болуп көрбөгөндө өзгөртөт. Андан кийин карапайым калк өзү колдоп, өзү коргоп туруп, дагы 5 жылга шайларына мен көзүм жетет. Анткени мындай президент минтип иштеген, жан үрүп иштеген президент болгон эмес. Тиги учактардын полный бүттүгүн жарактан чыгарып, танкаларды сатып жиберген Африкага. Мына тиги учактардын полный бүттүгүн кайра алып, танкаларды алып, бүттүгүн чек-чейип туруп, чек араны мына эме кылып туруп, мамлекетке достойный бир нерсе жасап койбодубу? Тилекмат Күреновго окшогон жана башка ушуга окшогон чыккынчыларга жанагы тиги эмеге кетип, аз унутуп атам, тигил бир Алмаз деген бир тиктокто жүрөт. Россия менен Украина согушуп аткан кезде ошол жакта Украинага тартып, ошол жакта согушуп жүргөн бир адам жүрөт. Биз чыгышыбыз керек, биз минтишибиз керек деп. Өзү биздин мыйзамды бузуп барып, өмүр бою соттоло турган деңгээлде барып туруп ошолор менен атышып жүргөнү, чыккынчылык жасап жүргөнү, сен келбейсиң, кыйын экенсиң, Баткенге барып атышпайсыңбы? Мына ушундай чыккынчылар, каны бузуктар пайда болуп атат да. Буларга ит да көңүл билбейт, булар ит үрөрүт, кербен жүрөрөт.
Кудай буйрса, Кудай кааласа, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, 24-жылы жакшы жылдардан болот. Өнүгүү жылдардан болот. Мамлекетибизде болуп көрбөгөндөй иштер жасайт президентибиз Садыр Нуркожоевич. ГКМБ төрагасы Камчыбек Кыдыршевич көрүп атасыңар. Базаркомдорду, бандиттерди, ломбардчиктерди жана башкаларды, сойкуларды бүттүгүн мамлекет мындай айтканда общий дом болуп калганда, полный бүттүгүнө рейдке келтирип атат. Рейдке келтириши керек. Ошону кылыш керек болчу мурда эле. 5 президент келгенче күтүп отура бербей. Ошондой реформага барыш керек болчу. Мынаки көрүп атасыңар, ошондой реформага барганда прогресс болуп атат мамлекетте. Дагы да толтура нерселер эметилет. Мынаки мөл булакка окшогон микрокредит жана башка жанагы банковый эмелердин полный бүттүгүн, алардын бүттүгү да көрөсүңөр. Жакын аралыкта мамлекетте карапайым калктын канын ичип аткандардын бүттүгү жоопкерчиликке тартылат. Ошон үчүн урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, жанагы махабатка окшогон Темиров Лайф айт десе деп, медиа хаб деп чыгып атат. Мошенниктер булардын бүттүгү. Булар чыккынчылар, булар батыштан миллиондорду алып, жыргап жашап, элге калп эле күйүмүш болуп атат. Дагы бир нерсе айтайын, урматтуу элим, жанагы бир эмелер чыгып атат, кооперативдер чыгып атат, тигил Ихсан, Ансар, анан ИФК, анан Ашар жолу менен, анан KG бирдеке депчи. Урматтуу элим, 80 000 сом берсем эле үй алып алам деп ойлобогула. Алар силерди өлтүрүп тынат. Акчаңарды алат, кайра возврат бербейт. Ашарды көрүп атасыңарбы? Биздин акчабыз Дубайда сакталат дейт. Караандай калп. Жанагы 2000-жылкы бир пацан полный бүттүк элдин баарын алдап, азыр 700 000 1000ге жакын адамды алдап коюптур. Ал канча миллион доллар акча да. Берек эле 1 миллион доллар акча да. Ошого окшогон мошенниктерге, ошого окшогон аферисттерге алданбагыла. Аларга барбагыла. Анан кийин мага жазасыздар, алып берчи, жеткирип берчи, монтчи, тигинчи депчи. Мамлекет айтып аткан азыркы убакта мына строительный фирмалардын полный бүттүгүнүн эсебин чыгарды. Ушул строительный фирмадан алсаңар болот, ушудан албасаңар албагыла. Буларына сот иши болуп атат деп чыгарып атат. Мисалы, Эмакомго окшогондордон албагыла. KG группка окшогондордон албагыла. Мына Элит Хаусга окшогондордон албагыла. Алардын полный бүттүгү сот иши жүрүп аткан, полный бүттүгүн по факту көргөзүп атат. Кайсы объектисинен эмне себептен сот иши жүрүп атат, эмнеге эмеле стройкалар токтоп турат. Анткени алар коммерсанттардын акчаларын алып, бандиттердин акчаларын алып, ошолордун акчаларын адалдап, ушундай бир иштерди жасап жүргөн, арам иштер менен алектенип жүргөн дагы строительный фирмалар бар. Элдер төгүп берген акчаны кайфовать этип, ар кимге үй подарок этип, ойнош кылып, биягы Дубай, биягы Москвага чейин барып жүргөн дагы строительный фирмалар бар. Ошого ишеничтүү эмелерден алгыла. Ипотека боюнча сурап атат, гос ипотека берилет, мына могу жазындан баштап 10% төлөйт. Кандай шартта, кандай документ топтолуш керек экен, полный бүттүгүн өздөрүнүн эмеси бар. Ошонун негизинде топтоп туруп тапшырган болсо, президентибиз айтып атат, бардык үй алам деген чет мамлекетте жүргөн, Кыргызстанда жүргөн бүттүгүнө бир канча жылда үй салып беребиз деп атат. Карыздардын баары төлөнүп атат, бүттүгү ордунда, бардыгы иш өзүнүн жолунда. Анан Атамбаевдин жана тарапташтары могул Темиров Лайф бүттүгү Атамбаевдин командасы болуп чыкты жакында эле. Желекти коргойм, желекти колдойм, желек үчүн өлөм деп аткан жанагы текечи Автандил Жоробеков дагы ошол Атамбаевдарга барып такалды түйү. Мынакы урматтуу элим, кимдер? Ошолор чыгарып алып Атамбаевди сагындык дейт. Мына Атамбаевди сагындып, 40 адамды кырганды сагындыңарбы? 386 миллион долларды ТЭЦке келген жеп койгонду сагындыңарбы? Могу тарых музейде миллиарддарды сагындыңарбы? Мына жолдор салынат деп миллион деген канча деген Кытайдан грант акчалар жана кредит эмелер акчалар алынган, ошонун баарын жеп койгонду сагындыңарбы? Ал резиденцияда виски ичип, самогон ичип эле жаттал, эч ким башкарган эмес, только Икрам башкарып отурган ошол убакта. Шопур. Ошого урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, алкаш кылбаганды, сокей кылбаганды, Акаев, Бакиев, Отунбаева жасабаганды азыркы президент жасап атканы факты бул.
Мамлекет болуп көрбөгөндө өнүгөт. Мамлекет болуп көрбөгөндө өзгөрөт. Ушуга бир ишен койгула. Жаңы жыл маселеси боюнча мен өзүм жаңы жыл тоспойм. Жаңы жылдан алыспыз, намаз окуп жүргөн адам катары. Айтып атпайбы? Мен ташаббаха би кауми фахуа минхум дейт. Пайгамбарыбыздан хадис бар. Ким бир коомго окшошо турган болсо, кыямат күнү ошол коом менен чогуу тирилет дейт. Мынакей. Жүрөктөн айтылган сөз жүрөккө жетет дейт. 3 жыл аралыгында карапайым калктын алдына чыгып, кандай бир маселе болсо айтып келип атам, карапайым калк чыкчы, айтчы, бул эмне, бул чынбы, бул калппы деп сурап атат. Менин айтып аткан сөзүм бир канчалык деңгээлде карапайым калкка жетип, таасир этип аткан бул факт. Бирок пайгамбарыбыз айтат, менин үммөтүм дейт, адашат, уурлук кылат, адам өлтүрүп коюшу мүмкүн, бирөөдү зорттоп коюшу мүмкүн, бирөөдү коюп кетиши мүмкүн, бирөөдү уруп алышы мүмкүн дейт. Бирок жалган айтпайт дейт. Жалганчылар, каззаптардын жалган айтып аткан үчүн Алла таянтына бир адам басып келген жок. Бир адам басып келип ошолорду колдоп, коргоп ушул митинг жасайбыз деген жок. Анткени алар жалганчылар. Пайгамбарыбыз айтып атат, ал-каззабу ла уммати дейт. Жалган айткан менден эмес дейт. Мынакей. Бул мен айткан жокмун, бул пайгамбарыбыздын сахих хадистердин бири. Ошон үчүн Тилекмат Куреновго окшогон, Украинада жана согушта жүрүп Америкага азыр качып кеткен Алмаз деген мошенник окшогондорго вообще алданбагыла. Айтып атпайбы Хренов, мен бир айылдын интригасы, бир айылда мен акча карызын бирок атайын бербей кеткем деп. Теги бузук, каны бузук булардын, урматтуу элим. Мен бирөөгө 1 сом карыз болсом, мен бирөөдү алдай турган болсом, мен ата-энем теги жок боло турган болсо, ушул убакытка чейин таластан чыкмак. Эй бала, айылдарда ошо туугандарым болобу, тааныштарым болобу, жанагы адамдар чыкмак, ушундай эле момундай деп. Биз андайга жол бербейбиз. Биз бирөөдөн карыз албайбыз. Биз бирөөдү сыздатпайбыз. Таза болгон үчүн, бетим, жүзүм таза болгон үчүн мен карапайым калкка ушинтип чыгып атам. Мени дагы саясий карьерадан, ушул саясаттын ушу эмесине кетиргенди каалаган саясий күчтөр бар. Мына кемпир алып чыгыстап аткандар, Равшанга окшогон жана башка 200 мошенниктер айткан, бизге аябай тоскоол берип атасың. Сенин сөзүң ушунчалык таасир болуп атат. Биз план кылып аткан полный бүттүгүн элге айтып, биздин ошо эметип аткан полный бүттүгүн карапайым калкка чыгарып салып атасың. Сен бизге аябай бут тосуп атасың деп айткан. Канча саясатчылар бар. Кулагым угуп атат, өзүм да уккан убакыттар болгон. Мени да ошо саясаттан кетиргенге аракет кылгандар бар. Президентибиздин башка президенттен бир гана айырмачылыгы бар. Жалкоо эмес, эл үчүн, жер үчүн тарыхта калайын деп тытынып иштеп койду. Иштейт дагы, Кудай буйрса. Биз ак менен караны көргөзүп аткан, мына бизге окшогон колдоочулар бар. Кудай буйрса, Кудай кааласа, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңарга ишиңерге ийгилик, жакшылыктар боло берсин. 24-жылы мындан дагы 23-жылы жетишпей калган, бүтпөй калган жумуштар көп. Ошолордун баарын бүтүрүп, жакшы ийгилик элдин баары жетишип, мамлекетибиз өсүп өнүксүн. Кудай буйрса, Кудай кааласа, келечегибиз кенен болот. Аферис ууруларга, бир уч шакалдарга алданбагыла. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир туун астына биригели, мамлекетибизди ушул өсүп өнүш үчүн Садыр Нуркожоевичти колдойлу, келечегибиз кенен болот. Көрүп атасыңар, кандай болуп атканын. Мына Алтай аянтында жанагыл эмелерибиз тура турган жерди, мисалы мына жакшыраак кылып өзгөртүп койду. Сонун кылып, заманбап кылып салып койду. Ошону салып койсо болмок да. Пластмастан эле, айнектен эле, монтип эле, тосулуп эле, кенедей эле нерсе эле. Ошентип турду, үйшүп турду, ооруп турду биз мына мекенди коргогон солдаттарыбыз. Ошол баарыңардын ишиңерге ийгилик, кайдыгер карабай комментарий калтырып, лайк басып, бөлүшүп тургула, урматтуу элим. Улан Ниязбеков да каралып атат. Бүттүгү карагандай калп, жалган жала.
Камчыбек Кыдыршаевич менен Улан Ниязбековдун ортосуна бир нерсе карамышыкты жөнөтүп, булар эптеп Ниязбековду кулатыш керек. Улан Ниязбеков өз ишин так билген, өз ишин тыңгылыктуу жасап аткан министр. Ошон үчүн сүйлөй берген сөздүн баары эле туура эмес. Батыштан алып аткан зарплатасын акташ үчүн булар кандай гана кадамдарга барат. Токтокуновду көрдүңөр, 600 миллион долларга тарыхты изилдеш үчүн бөлүп бир деп. Бул караандай калп. Мына биздин ушу чындыкты көргөн балдар айтып чыкты эле, сразу видеосун өчүрүп койду. Факт болсо далилдеп бербейби? Мына урматтуу элем. Чындык ар дайым чыгат. Акыйлет бирок сынбайт. Барыңардын ишиңерге ийгилик, ийгиликтер коштосун, келечегибиз кенен болсун, мамлекетибиз өссүн, мамлекетибиз өнсүн. Кайдыгер Карабаев эфирде бөлүшүп, колдоп коюңуздар. Ассаламу алейкум.